Атайын кызматы маалыматы боюнча улуттук онкология гематология борборунун аймагынын бир бөлүгү кайтарылды. Борбордун директорунун мурдагы орун басары административдик ыйгарым укуктарынан кыянаттык менен пайдаланып, жеке кызыкчылыгын көздөп, борбордун түштүк батыш тарабында жайгашкан 0,46 гектар аянтты ээлеген жер тилкесин менчиктеп алган. 97-жылы аталган жооптуу кызматты ээлеген адам өз атынан улуттук онкология жана гематология борбору менен ал тумушуна токтотуучу убактылуу гараж уюштуруу максатында белгиленген жер тилкесин ижарага берүү боюнча келишим түзүү демилгесин көтөргөн. Андан соң жер тилкесине эч кандай укук белгилөөчү документтери жана имараттарын курууга уруксат кагазы жок туруп, мыйзамсыз түрдө бир нече турак жайларды куруу иштерин жүргүзгөн. Алардын биринде өзү 28 жылдан бери жашап, мыйзамсыз басып алуу фактысын жашыруу максатында кыймылсыз мүлккө кандайдыр бир каттоо документтерин тариздеген эмес. Кабыл алынган чаралар менен улуттук онкология жана гематология борборунун ортосунда түзүлгөн келишим жокко чыгарылды. Эми жер тилкеге идентификациялык код ыйгаруу менен андан ары мамлекеттин балансына өткөрүлүп берилди.